Assalamu alaikum урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, урматтуу автоунаа сүйүүчүлөр. Мен силерге бул чыгарылышта сатылып жаткан ушул Kia Sportage автоунаасын көрсөтөм. Бул машина срочно сатылат, тездик менен сатылат. Силерге сырткы абалын көрсөтүп кетейин. Бордовый түстөгү абалы жакшы Kia Sportage автоунаасы Корея болуп калат. Мынакей сырткы абалы жакшы эле унаа экен. Урматтуу көрүүчүлөр, ички салонда силерге көрсөтүп кетейин. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ички салондагы негизи орто жакшы эле. Бул жол тандабас унаасы. 351 000 километр пробеги бар экен. Коробка механика. Жылы 1997, объему 2. Бул машина бензин менен жүрөт, дизель эмес. Мен жанында автоунаанын ээси турат. Силерге маалыматын алып берейин. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Машинанын абалы жакшы эле экен, Машинанын абалы жакшы. Мотор коробка жакшыбы? Мотор коробка жакшы. Мотор привозной коюлган 2 объем Passat. Привозной Passat'тын мотору коюлган 2 объем, Жакшы. 4 ВДВ? Передний мосту сынып калып чыгарып иштегенбиз. Ого түшө беребиз, сонун акчасын чыгарып беребиз. Передний мостко негизи 4 ВД? Негизи 4 ВД. Передний мосту койсо эле болду иштейт. Койсо эле болду, Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Эми бир баасын айтыңызчы, келиштир баасы канча? Басыны 190 деп атабыз. 190 000 сом деп жатасыз, Кеми бар. Кем болот. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр уктуңуздар. Баасы 190 000 сом кеми бар деп айтты. Машина Баткен шаарындагы Кызылбел айылында турат. Экрандагы телефон аркылуу байланышып, ушул машинаны сатып алсаңыздар болот. Негизи мотору да жакшы экен. Моторун да силерге бир жолу көрсөтүп коеюн. Мынакей Passat'тын мотору коюлган дейт. Объем 2. Расходу аз эле болсо керек, Расход 8-9. Расходу 8-9 дейт. Айылдын ишиге ошондой. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ким жол тандабас автоунаасын издеп жаткан болсоңуздар, сиздерге ушул Kia Sportage жол тандабас унаасыны сиздерге сунуштайм. Андыктан экрандагы телефон аркылуу байланышасыздар, ээси менен сүйлөшөсүздөр. Чабарман каналынын атынан деп чалсаңыздар, сиздерге жакшы эле арзаныраак кылып берет. Көрүшкөнчө.